Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Рейтингдик мелдеш Махмудов менен Шаршембеков кимдер менен күрөшөт. 4-мартта грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык 3 балбан София шаарында Болгарияда өтүп жаткан Дан Колов Никола Петров эл аралык рейтингдик мелдешинде таймашка чыгат. Мелдештин 3-чү күнүндө Жоламан Шаршембеков 60 кг салмакта, Амантур Исмаилов 67 кг салмакта жана Акчол Махмудов 77 кг күчүн сынайт. Алгачкы беттештер Бишкек убактысы боюнча 4:30 башталат. Жоламан Шаршембеков таймашты квалификациялык раундтан баштап, анын биринчи атаандашы болгариялык Петров болот. Махмудов кармаштарды квалификациялык раундтан баштап норвегиялык Джоан Аак менен күрөшөт. Эскерте кетсек, 3-мартта аталган мелдештин алгачында Үзүр Жусупбеков 97 кг салмакта килем үстүнө чыккан. Ал күрөштү 1-8 финалдан баштап биринчи беттешин уткан, бирок чейрек финалда атаандашына утулуп байгесиз калды. Дан Колов Никола Петров мелдеши 2-мартта башталган, 5-мартта жыйынтыкталат. Бул видеодон кийин кайгылуу кызматтын инспектору иштен алынды. Видео TikTok социалдык баракчасына жайгаштырылган. Коомчулуктагы зуу талкуу жаралып, көпчүлүк айдоочуну өзү жол эрежесин бузуп, андан сырткары пара сунуштап жаткандыгы үчүн сынга алышкан. Арадан көп өтпөй ЧК аттуу кичи инспекторду кызматтан алып, начар көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн Күмүшбек Молдобековду ротанын командиринин орун басарлыгына бошотушкан. Андан сырткары ротанын командири Кубат Тойгонбаев менен анын орун басары Телекмат Молдобаевке сөгүш жарыяланган. Эме отпойбу? Жок. Тайып кеттим экен, сен жактан маршрутlar чыгып койду. 1000 сом кетет да. Кандай? 1000 сом ой атпайт. Элестейм. Көңүлүңөн кандай эми? 200 сом жатпайт. Кандай? Эй, о, үйүнкен а? Эми коптурду да. Эмеде жаз. Айжа тартпай да экен. Прямой эле. Прямой эфирдесиңби? Андан көрөк мен сага жазып берейин. 200 сомуң да кереги жок. Протоколду жазып берем. Жазып бериш керек да. 200 сом берем депти. А мен сени 200 сом албайм да. Алып койдуңуз да уже. Кана? Мына берип атасың. Мына берип атасың. Мен сени 200 сом кереги жок. Мага кереги жок 200 сомуң. Сиз айка анкен жоксуз койгонсуз экен. Төрүсүз экен. Ой, кереги жок. Мен сага 200 сомчу, мен сага протокол жазып берем по факту. Байке. Мен сени 200 сом ала турган болсом, эч жагы алып кетирмекмин. Мен сени кетирип аткан жерим жок 200 сом алып. Мына 200 сом. Байке айыптам эмеске. Мен чайт отом эмеске, байке. Эркек чайт отом эмеске. Мозер мен ызчыл байлам эмеске. Мозер уже кечип калды, эркек чайттан эмес. Хорошо, эми кечип болсо да, мен алып аткан жерим жок да сенде. Байке мындай кичине мындай бет деген мод да, акырын алып кайра салып койгон бойт да тура байке. Мен алган жокмун мына. Сен берип атасың, мага кереги жок деп атам. Мына 200 жок. Мына 200 сом кереги жок. Эй. Башта байке, эркекче? Эркекче эле эми. Алган жок да сен. Алам отпай 200 сомчу. Ага. Документ көрсөм болобу? Көрсөңүз болот. Камераны алып коюңуз. Машинада штрафтарыңыз барбы? Машинада штрафтар билбейм байке, текшерип көрдү эле. Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Баян Акулова кыргыз кыздарын онлайн саткан Даниэль Ажиев эмгек сиңирген артисттерди 4 кишинин астында ырдатты. Маданият министрлиги кабарыңар барбы? Наамдарыңардан ажыраткыла. Акча берсе жакында лөйлүү болуп кетесиңер эмне? Динара Акулова, Нурлан Насип, Гүлжүгүт Калыковдор акча үчүн 2 адам отурган жерде да ырдай беришеби? Кыргыздын кыздарын вебкам сойкулукка үндөп онлайн проституция менен иштетип акча тапкан Даниэль Ажиев деген бар. Далай жаш кыздардын тагдырына балта чаап бактысын байлаган.
Акчага азгырылган жаш кыздар мунун студиясына барып камера алдында чечинип алып, чет өлкөлүк эркектерге болгон уяттуу жерин көрсөтүп бейкылык болушат. Башкача айтканда сойкулук менен онлайн алектенишет. Алардын үстүнөн акча таап болушунча чартаңбай тепкен Даниэль Ажиев наркотикалык заттарды чеккени да буга чейин да социалдык тармактарга тараган. Ошол жигит кечээ апасынын туулган күнүн өзүнүн үй бүлөсү менен белгилептир. Апасы, аялы, балдары болуп отурган кафеге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Динара Акулова, Гүлжүгүт Калыков жана Нурлан Насиптер келип ырдаган. Эмгек сиңирген артисттер акча үчүн 4 кишинин алдына барып ырдай беришеби? Ырдасын мейли, моралдык жагын ойлодуңарбы? Эл берген мамлекеттен ыйгарылган наамыңарды сыйлабайсыңарбы жок дегенде. Чыгармачылыкка болгон сый кайда калды? Тойлордогу ырдап жүрүшөт, ал жерде 200-300 киши болот. А булар 4 адамдын алдына барып ырдаганы уят эмеспи? Артисттер акча үчүн баарына даярдап айтылган кептерди ушинтип далилдеп жатышканына жаның кашаят. Сойкулардан топтолгон акчаны үйүңөргө, бала чакаңарга, ата-энеңерге кантип алып бардыңар? Тамагыңардан өтөбү? Моралдык жактан ушунча бузулуп, Ажиевден айырмаңар калбай калганго Кудай деп жазган Баян Акулова. Үй бүлөм менен ушул Ислам каржы кооперативини быйыл май айында телевизордон көрүп, офис Ошто бар экен, ошко барып толук маалымат алдык. Шарттары өтө жакшы экен, өтө жеңил, ыңгайлуу экен. Үй программасына жазылдык, 15%-ын төлөп 6 айлык мөөнөткө турдук эле. Мана Алла Таала буйруп, бүгүн ушул үйлүү болуп отурабыз, үйдүн эгеси болуп отурабыз. Эми бул кооперативдин эң жеңил, эң жөнөкөй жолдору бар экен. Ушул жөнөкөй жеңил жолдору менен ар кандай иштерди кылса болот экен. Бир эле үй эмес, автоунаа алса болот экен, баягыдай бир бизнес. Эң негизинен өзүңө баягыдай каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайын, сен толук мусулман болбойсуң дейт. Ошого мен дагы өзүмө окшош бир туугандарыма, жаштарга, жалпысынан ушул квартирада жүргөн адамдарга ушул нерсени айтып кетмекчимин. Ушундай кооперативге жазылып, үй ала турган болсоңуздар, үйлүү боло турган болсоңуздар, баягы башка квартирага төлөгөн акчаңыздарды өзүңүздөрдүн квартираңыздарга төлөп, эң негизгисинен эч кандай пайызсыз, ашыкча төлөмсүз төлөп берсеңиздер болот экен. 25 жылга чейин бөлүп төлөсө дагы болот экен. Мээрбек Мискенбаев: биз Бакиев менен Жээнбековду кечирбейбиз. Мурунку президент Атамбаевдин ушул күнгө чейин сатпаган тарапташтары колдогон эли, анын ичинде Шаршенович деп күйүп пышып жүргөндөрдүн арасында Мээрбек Мискенбаев деген бар. Дубайдагы боло турган президенттердин жолугушуна аттанып, аэропортко чейин шефин өзү узатып барган. Мээрбек: Атамбаевдин Сооронбай Жээнбековду кечиргенин кандай кабыл алдың? Мен Алмазбек Шаршеновичти аэропортко чейин узатып жанында болдум. Сооронбай Жээнбековду кечирдим деген өз оозунан уккан жокмун. Кудайга койдум дегенин гана айтты. Кыргыз мамлекеттин бир мөөнөткө толук башкарган ажо адам катары бийик сапаты, адамгерчилиги калыптанган сыпайы мүнөзүндө Сокенин жеке өзү кечирсе, ал өзүнүн айкөлдүгү жеке иши. А бирок биз эч качан Акаевди, Бакиевди, Жээнбековду кечирбейбиз. Өзүм Бакиев менен Жээнбековду кечирбейм. Бакиев Кыргыздын 90дон ашык эр азаматтарынын өлүмүнө түздөн-түз себепкер болгон. Колуганга боелгон адам, 2000ден ашык адам мунжу болду. А Сокени кечирүү мүмкүн эмес. Эң жакын досун сатып ийген чыккынчынын орду өмүр бою түрмөдө болуу керек. Бакиев Кыргызстанга келди дегиче мунун да орду түрмө болот деп жазган Аргумент KG сайты Мээрбек Мискенбаевден маек куруп. Жапаров эки акимди иштен алып, бир топ район башчылары менен мэрлерге сөгүш жарыялады. Президент Садыр Жапаров акимдерге жана шаар мэрлерине сөгүш жарыялап, бир катар жетекчилерди ээлеген кызматынан бошотту. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлады. Бул чечим аткаминерлердин ишиндеги калпсыздыктар, социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөндүгүнө, функционалдык милдеттерди аткаруунун деңгээлинин жетишсиздигине, төмөн баа алган жетекчилердин катарына киргендигине байланыштуу чыккан. Буга жер амнистиясын жүргүзүү боюнча түзүлгөн комиссиянын ишин текшерүүнүн жыйынтыгы да себепкер болгон. Тагыраак аталган комиссия жетекчилердин ишиндеги кемчиликтерди көрсөткөн. Облустук деңгээлдеги шаарлардын мэрлеринин 2022 жылга аткарылган иштери жөнүндө отчетторун кабыл алуу боюнча жумушчу комиссиянын чечими да оң болгон эмес. Мындан улам Жапаров төмөнкү чечимдерди кабыл алган. Матамбаев Жамшит Нарын облусундагы Жумгал районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими кызматынан бошотулду. Анар
Базаркулов Бактыбек Кочкорович Чүй облусунун Аламүдүн районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими кызматынан бошотулду. Ошондой эле сөгүш алгандар Жумаев Алайбек Мусаевич Чүй облусунун Кемин районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими, Бектемиров Келсинбек Базаркулович Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаарынын мэри, Самаев Урмат Обозбекович Кыргыз Республикасынын Чүй облусуна Токмок шаарынын мэри. Мындан тышкары эскертүү алгандар Кулубаев Сейтек Дөөлөтбекович Ош облусунун Араван районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими, Ногоев Турусбек Молдобекович Ош облусунун Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими, Тагаев Мурат Абдыкадырович Ысык Көл облусунун Жети Көз районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими, Жээнбаев Тосманбет Аматович Талас облусундагы Манас районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими, Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан кабыл алынган чечимдерге ылайык төмөндөгүлөр ээлеген кызматынан бошотулду. Абдыгулов Бактыбек Нурбекович Чүй облусунун Аламүдүн районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин биринчи орун басары, Байалиева Зина Кадыркуловна Талас облусунун Талас районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин орун басары, Сатаров Данияр Сатарович Ысык Көл облусунун Түп районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин биринчи орун басары, Султангазиева Гүлжамал Абалиевна Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин орун басары.